Биз Афганистандын эң кымгуут базарларынын бириндебиз. Мында сууда кызуу жүрүп жатат. Бирок көптөгөн үй бүлөлөрдүн акча каражаты мурункудан кыйла тартыш. Айрымдар канчалык кыйналып жатканын ушул жерден көрүүгө болот. Бул каптар демейде малга белдүүчү эскирген, калган каткан нанга толо. Азыр мурдагыдан да көп адамдар аны өздөрү жеп жатышат. Нандын жакшырагы каптын үстүндө турат. Кедейлер сатып алганы келгенде булардын жакшысын ылгап алышат. Карагылачы, муну жегенге болбойт. Буга чейин мындай нанды күнүнө 5 адам сатып алчу. Азыр 20дан көп адам алат. Бул жумушту аткарып жатып, ушунча көп адамдын мындай нанды сатып алганын көрүп, кандай сезимде болосуз? Мен өлкөбүз бул азап менен жакырчылыктан эртерээк кутулсун деп Кудайдан тилейм. Учурда Афган элинин жашоосу, суусу, тамак ашы жок, капаска камалган чымчыктай. Афганистанда нан негизги азык болуп саналат. Бирок учурда өлкө терең экономикалык кризисте. Талиптердин аялдарга карата катаал мамилесинен улам, өлкө таянып келген эл аралык каржылоо негизинен токтотулуп, Борбордук банктын резервтери батыш тарабынан тоңдурулган. Калган нанды навайканалар, ресторандар жана үйлөр 14 жаштагы Мухаммед сыяктуу таштанды чогулткандарга өткөрүп беришет. Бирок өлкөнүн жарымына жакыны ачка болуп жаткандыктан нан, баардык нерсе таңкыз. Жумуш дээрлик жок. Мен кылган жумуш өтө оор, дейт Мухаммед. Кабулдун навайканаларынын сыртында аялдар кайрымдуулукка таратылчу жаңы бышкан нанды күтүп жатышат. Афганистанга миллиардтаган акчалар агылып кирип жаткан кезде да коррупция жана согуш жашоону оорлотуп турган. Эми согуш бүткөндөй болгону менен жашоо үчүн күрөш ого бетер оорлоп баратат.